Өзгөн районунун Шералы айылында жашоочулардын басымдуу бөлүгү күрүч эгүү менен алектенет. Анткени Өзгөндүн климаттык шарты дагы туура келет. Айыл тургундарынын айтымында күрүч эгүү үй бүлөлүк чарбага айланган. Токтосун Урайымовго бул атасынан өткөн. Жаштайынан күрүч айдоонун сырын үйрөнгөн. Азыр күрүч эгүү үй бүлөсүнүн негизги кирешеси. Эрте дегенен бул 20 апрель менен 15 майдын ортосунда эгип түшсөңүз, ошол жакшы. Анан жер семирткичтерди өз убагында бериш керек. Кечигип берсең болбой калат. Боюна чозуп жатып алып, ирип кетет чары. Токтосун Урайымов жыл сайын 4 тоннага жакын түшүм алат. Быйыл 1 гектар 20 сотых жерге күрүч эккен. Күрүчтү эгип түшүмүн алуу үчүн жакшылап өздөштүрүп чыгуу зарыл. Көп жылдык тажрыйба талап кылынарын Токтосун мырза айтат. 400 000 сом акча болот. Эми ошонун ичинен келете бир 100 000 урукка, анын жерди тебелеп, айдоо, жер семирткичтер, комбайнга, ошондой немелерге кетет. Эми эгер муну жакшы карабасаң, эгер жакшы шалың жакшы жетилбей калса, же болбосо чөп чыгып кетсе, анда түшүм аз болот. Түшүмдү сентябрь айында жыйнап баштайт. Айтымында килограммын 80 сомдон 120 сомго чейин сатууга чыгарат. Анын күрүчүн көбүнчө Ош облусуна жана Бишкек шаарындагы кардарлары алып кетет. Мен күрүчтүн 3 сортун эгемин. Кара кылтырык, ак урук, анан чемпион деп коебуз. Ошону эгемин. Казым деп коебуз, ошондон эгип калабыз кээде. Негизинен биздин Өзгөндүн бренди бул ак урук менен кара кылтырык. Ашы дагы полосу даамдуу болот. Негизинен Өзгөн районунда 3100 гектар жер шалы үчүн эгилет сугат жеринде. Биздеги эми өстүрүлгөн күрүчтүн эң негизги дыйкандардын сатыкка койгону негизинен экспортко өзүнүн ээске кирген мамлекеттерге кетет. Эң негизинен Россия, Казакстан, жакынкы мынау Өзбекстан ушул мамлекеттерге сатат. Анан анда-санда чет мына Кытайларга азырактан экспорттолуп турат. Күрүч эккенден баштап пышканга чейин суу да өсөт. Ошондой эле тунук суу менен гана суугарылат. Быйыл Өзгөн району боюнча 3100 гектарга күрүч эгилди. Көпчүлүк дыйкандар күрүчтүн ак урук, кара кылдырык жана ак турпак түрүн эгишкен. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар, Өзгөн району. Келе жаткан Ораза айт майрамыңар менен куттуктаймын. Оразадагы мына 5 күн калды, Кудай кааласа. Эми биздин мынабу Шералы айылыбызда, Өзгөн районунда негизги биздин дыйканчылыгыбыз шалы күрүч жетиштирүү боюнча биз ошо менен алек болобуз. Мен өзүм 50 жылдан бери ошо күрүч эгүү менен алек болуп келемин. Бул күрүчтүн азыр сиз суроо бердиңиз, пайдасы кандай деп. Эгер жакшы карасаң, пайдасы жакшы эле болот. Мисалы, 1 гектар жерден жок дегенде 4 тонна таза күрүч түшсө, ошону базарга 100 сомдон сатсаң, 400 000 сом акча болот. Эми ошонун ичинен келете бир 100 000 урукка, анын жерди тебелеп, айдоо, жер семирткичтер, комбайнга, ошондой немелерге кетет. Эми эгер муну жакшы карабасаң, эгер жакшы шалың жакшы жетилбей калса, же болбосо чөп чыгып кетсе, анда түшүм аз болот. Соответственно, пайдасы да аз болот да. Ушу шалада иштебегендерге караганда сал баябайраак жүрөм го. Эми мурункудай немеге түшүп, лайга түшүп иштеш жок. Азыр резинкотик менен эле чекелерин барып, чекелерине гербес жетпей калган жерлерди утай коебуз. Анан суусун карайбыз. Мурдакыдай азыр трактор айдайт, трактор малалайт. Пышкандан кийин жыйнаштырууга келгенде азыр комбайн чыккан, ура турган комбайн атайын. Өзү оруп
nimesini çıkarıp böyle gelbesitli çette turup öyle açıp koyuyoruz. Жерді күзді айдатыш керек. Айдашыстан мұрда ошол жерге қық салыш керек. Мүмкін болушунча. Бол болса күзді айдап қойыш керек. Күзді айдап қойсаң жерді. Ерте жазда жанағындай жаған чатсында трактор түшербей қалышы мүмкін. Аны үстінде жерің қышы менен тұрып тоңып борпаң болып қалады. Ерте жазда су қойсаң тез эле еріп неме болады. Olay alınады. Anan şalını malalaganda, malalada degenimiz biz bu suyunu koyup alıp durup, atayın tetigi menen traktörde sürüp, ulaydı o yaktan bir yakka çayıp tegizleyip de, oşonu jakşı tegizleş gerek. Eğer jakşı tegizlemese, su jatpagan yerlerdeki üröndü çimçik jep koyat, köküşken jep koyat. Su kalın жатқан жердегі үрен шықпай қалады, иріп кетеді. Ошон үчүн суну тегиз жаткызыш керек. Анан мунун дагы бир эрте киш керек. Эрте дегеним бул 20 апрель менен 15 майдын ортосунда эгип түшсөңүз, ошол жакшы. Анан жер семдикчеди өз убагында бериш керек. Кечигип берсең болбой калат, боюна чозуп жатып алып irip getir çarı. Menin 1 hektar 20 sotik yerim var. Uşul yerden menin jıldağı raşatım şu 4 tane 5 tane görü düşet. Hem ilgeri biz bala çakabız menen kelip şalıdan çıkmaydırak. Hazır hem teknika koyup ketdi. Janağı bizim agaranlara aytmakçı bardığı teknika olup ketdi. Oşon üçün men bir özüm 1 hektar 20 sotikti bemerel karap. Nime kılıp atamın. Anan darege kelgende dare çaşat olgan malda jardamçılarım çakıramın. Anan ora turgan malda eğer kolda ora turgan bolsak orakçılar var. Atayın alarga akça төлөп ordurabız. Bol bolsa kanbayma orabız. Emne tartış bolup kalışı mümkün de. Em alı küzde köröbüz anı. Ben gürüştün 3 sortunu gelmin. Kara kıltırık, ağuruk, anan çempiyon dep koyabız. Oşon degemin. Kazım dep koyabız. Oşondan ekip kalabız geldi. Negizinen bizdin özgöndüm brendi bul ağuruk menen kara kıltırık. Aşıdağı polosu damdı bolat. Anan çayxanalarda tol kavşa meni işletet. Ağuruk, margav dep koyat ağuruktu. Je kara kıltırık. Satışımız ошол эң жанагындай көп болуп кетсе 80 сом, 90 сомдон сатып алабыз. Болбосо 100 сом. Кээ бир убактарда Бишкекке тартып калышат. 120 сомдон өздөрү келип алып кетет. Эми ошол балдарды мээнетке үйрөтүш керек да. Мээнетке үйрөтпөсөң кийин аттен кылып калганын өздөрүнө зыян. Hazır üretip koysan, keyin aldağı ösüp ulgayıp, bala çakalı olup, bu dikançılıkta bir önerdi. Bu şalıya geçtin, sıra ötecek köp. Bunun ançamıca adam yegelmeydi bunu. Sebebi bunun her türlü onday oğun ketirecekleri var bunun. Özün balangday karabasan bolbaydı bunu. Eğer misal azımına biz geldik, birinci palma su çüfe kalktır. Sizlerden şıltağından su düşüp kaldı ana. Oşağın neresi özünüz gördünüz? Özgön rayonu Orta Aziyadagı eң күрүчтүн жакшы өстүргөн bir региондорго кирет. Себеби климаттык шарттар бар жогу туура келгендигинен Ферганский долина боюнча негизинен Өзгөн районунда 3100 гектар жер шал үчүн эгилет сугач жеринде. Биздеги эми өстүрүлгөн күрүчтүн эң негизги дыйкандардын сатыкка койгону негизинен экспортко өзүнүн ээске кирген мамлекеттерге кетет. Эң негизинен Россия, Казакстан, жакынкы мынау Өзбекстан ушул мамлекеттерге сатат. Анан анда-санда чет мына Кытайларга азырактан экспорттолуп турат. 3100 гектар болсо ошо аяк 10 000 гектар неме болсо 5000 тоннага чейин күрүч өндүрүлөт да. Бизде мамлекеттик рейстерге негизинен азыр 3 сорт бар.
Биринчи 2012 жылы 12 жылы мамлекеттик реестрге кирген ак урук, кара кылтырык. Мына былтыркы өткөн жылы Баткендин ак турпагы киргизилди. Адам башка дагы эми ар жактан келген мындай реестрде жок үрөндөр эгилет. Себеби бизде өзгөнүн бренди болгон ак урук менен кара кылтырыкты бизде кармалат. Себеби бардыгы ашканалар, чайканалар только ошо өзгөндүн ак урук, кара кылтырыгы менен гана иштетишет да.